Рахмат. Ошондо деген Минфиндин детализациясын комитеттен беребиз деп бирок беришкен жок болчу да. Эмнеге депутаттардын көп суроо болуп атат, анткени деген бүгүнкү күндө ошондо 21.631 субъект, то есть адам деп атасыздар да, туурабы? 4 миллиард каражат бөлүнүптүр. Бул канча жылдын убактысын айтып атабыз? Ошол 2002 жылдан баштап. Ошол боюнча отчетту парламентке детализированный берилди беле? 2002 жылдан бери канча парламент, канча сессия өттү? Берилген эмес. Детализация жок. Комитетке дагы эң чоң комитет, бюджетный комитетке детализацияны алып келмексиңер, бирок аны берген жоксуздар. Аны улам ушинтип кийин беребиз деп калабыз. А бизде биякта азыр эмеден компьютерден карасам, детализациясы аябай майда бөлүнүп, бирок деген Ош, Нарын, Жалал Абад, Баткен, Ысык көл, Чуйт, Талас деп берилип атат, и Бишкек деп общий суммалары. Можно какой-то бир пример катары бир районду алып туруп, давайте тирештирип көрбөйлүбү? Аягында деген берген каражатты эмнеңер берип атасыңар, могу 4 миллиард акчаны, может быть, целый город можно было построить за это время, да? Какая-то, мне кажется, биякта бир коррупция турат да, болуп атат. Ошондуктан депутаттар туура көтөрүп атышат. Буну комитетке кайтарып алыш керек, детализациясын алыш керек, Айсара Нышановна. Экинчи окууда комитетке кайтарып туруп, ар бир неме боюнча бир 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, давайте бир районду алып тирештирип текшерип көрөлү. Эң жабыркаган район кайсы болуп атат ошондо? Ошская область болуп атат. Правильно, сел менен жүрүп кеткен райондор бар. Ошол жактагы МЧС тарабынан эмне берилген ушу 20 жылда? Кайсы көчө, кайсы детально по улицам, детально ошол айылды алып текшерип көрөлү да. Ушунча миллиард алдыңар беле деп. Ошондо чыгат. Чтобы кредитти суда алыш үчүн взятка бере турган нерселер бизге жетип атат да. Мынча каражат бериш керек экен, надо давать взятку, поэтому мы не можем получить суду деген жалобалар келип атат. Менин сунушум бул экинчи окууда артка кайтарып, давайте депутаттар детально текшерип көрөлү. Один раз хоть что-то мы должны проверить. Рахмат. Элвира Жалалбековна, уруксат берсеңиз, мен айтып коеюн, маалымат берип коеюн. Детализацияны беребиз, детализация биздин колубузда даяр. Анан сиздин берген сунушуңузга сиз айткан бир районду айтсаңыз, биз ошол райондун негизинде биз анда толук эме кылып берели, анализди көрсөтүп берели. Анан жанагы коррупциялык, эгерде кимде ким ошондой болуп аткан болсо, биз дагы кызыктарбыз. Андай жеринде берип аткан жерлерде аны иш алып барат укук коргоо органдары. Бүгүнкү күндө бул мыйзамды редакциялык мааниде болгондуктан сиздер колдоп берүүңүздөрдү суранып кетет элек. Рахмат. 10 секунд кошуп коюңуздар, Сурабалдиева. Мындай кылбайлы, туура айтып атасыз, давайте детализацияны биринчи бергиле. Эки комитет карайт болуш керек, бюджет жана укук коргоо комитети. И ошондон кийин бул мыйзамды кайра караштырып бересиз. Шашылыш жок, текшерип алайлы. Андан кийин маселе өтүп кетет. Рахмат.